өзүнүн сырттан көпчүлүк учурда биз ойлойбуз, коркунуч сырттан келет биздин балдарыбызга, тааныбаган бирөөлөр таарынтып коюшу мүмкүн, же болбосо классташтары таарынтып коюшу мүмкүн деп ойлойбуз да. Өспүрүмдөрдүн эң жакын адамдары жүрөгүн жаралайт экен. Бул атасы, мүмкүн апасы, мүмкүн өгөй ата, өгөй энеси, мүмкүн өзүнүн бир тууган агасы. Ошолордон кордукту, зомбулукту көргөн бирөө эсимде, ошол мен эми айтпай эле коеюн, көп жыл өттү андан бери. Атасы ошол бир кызчасты, атасы бир роодун начальниги экен бир шаарыбызда. Ошонун кызы жазганда мен чыдабай ыйлагам да. Атасы дүйнөнү куткарып, кылмышкерлерди кубалап кармап жүрөт, бирок кызы өзүнүн агасынан кордук көрүп жүрөт да. Анан кийин ошондой учурлар болот. Өтө көп мындай учурлар. Ошон үчүн деген биз деген ата энелер мындай ойлошубуз керек да. Тилегейбиз тегиз, баары жакшы деп эле биз үст түртөн эле окуп атасыңбы деп сурап коет. Ооба, окуп атам дейт. Анан дагы башка мындай бытовой суроолорду берет да. Баланын ички дүйнөсүн сураганда ошондо ошону угат да. Анын ичин сураш керек баланын.